Баткен облустук көркөм сүрөт мектеби интернаты 2006 жылдан бери ар кайсы имаратка көчүп отуруп Баткен шаардык мэриясынын карамагындагы эски мектепке 2013 жылы келишкен. Эки корпустан турган имараттын бир бөлүгүн окуучулар үчүн жатакана жана ашканага айлантышкан. Азыркы учурда жатакананын бир бөлмөсүндө эле 15 окуучу жатышат экен. 15 кыз окуйбуз. 15 кыз бир комнатада жашайт. Мындай биз билебиз, эч жерде мындай эмес да. Окканыбыз мындай жатаканаларда 2-3төн гана жашайт. Бул жерде кыздар эми чач жасалгалаганда, чач тараганда кыз негизи тыккан болуш керек. Бизде бирок ошондой болобуз дейбиз, бирок мындай шарт жок болуп калат. Бул жер мурдан мектеп болгон экен. Мектеп болгон экен, класстары кичинекей. Анан ошо класстарды гана биз ошо жатакана кылып, анан бир классты баягыдай ошону ашкана кылып туруп иштеп жатабыз, бирок ошонун талапка жооп бербегендиктен эми бизге жаңы имарат курулат. Эгер ошо заманбап болуп калса, биздин окуучунун саны да көбөйтмөк. Анан ошо баягыдай облустан келген ошо окуучулар да бизге тартылат эле да. Көркөм сүрөт мектеп интернатында облустун ар тарабынан келген 49 окуучу билим алат. Бул окуучулар келечекте Кыргыз Республикасынын Улуттук көркөм сүрөт академиясынан билимин улантып, белгилүү скульптор Тургунбай Садыковдой болууну кыялданышат. Бирок облус боюнча сүрөт өнөрүн окуткан бир гана ушул мектеп болгондуктан, шарттын жоктугу окуучулардын билим алуусу үчүн кыйынчылык жаратууда. Бул жерге келгенден бери стол ташуу кыйынчылык жаратып атат. Класстары узак болгондуктан күнүгө абетки жана саркы спес менен предметте столдорду ташып отурабыз. Столдор жетишсиз болот, ошондон кыйналабыз. Перемен убакытта балдар эшикке чыгып, сыртка чыгып эс албай эле парталарды бир класстан экинчи класска ташып убара болушат да. Биз балдар билим алышабы же парта ташып эле жүрө беришеби, биздин билим алганга дагы тоскоолдук жаратат да бул көйгөй. Мектеп директорунун айтымында Баткен шаарынын мэриясы тарабынан имарат куруу үчүн жер тилкеси да ажыратылган. Бирок качан курула турганы боюнча эч бир тараптан так жооп келе элек. Мындан сырткары мектептин эмеректерин толуктоо боюнча облустук бийликке да кайрылышкан. Ошону губернаторго кайрылдым. Ошо дагы парта, стол, анан компьютер, шкаф жана башка бардык мебелдер боюнча заявканы бергенбиз. Анан губернаторго кирдим эле. Ошол жакында беребиз деген бойдон эле жооп жок, бирок азырынча ошондо жетишпейт, эми окуп жатабыз. Облус башчысы Абиш Калмурзаевдин атына көркөм сүрөт мектеби интернатында жетишсиз болгон эмеректер жана керектүү буюмдар үчүн жалпы 70 000 сом акчалай жардам сурап кат жазышкан. Бирок бул кат 2016 жылдын аягында облустук администрацияга түшкөндүктөн облус башчысынын резервдик фондунда акча каражаты жетишсиз болуп калган. Ошол себептүү быйылкы жылы гана 4 000 сом өлчөмүндө акчалай жардам бөлүнгөн. Каттын негизинде бизден убагында резервде акча жетишпегендигине байланыштуу 2016 жылы берилген эмес. Бирок 2017 жылы 17 январда акча бөлүнүп берилди. Шартка жараша бирок азыраак бөлүнүп берилди. Суралган сумма дагы 2017 жылы каралат. Мамлекет тарабынан бул мекемеге жеткиликтүү көңүл бурулбай, шарт түзүлбөгөндүгүнөн окуучулардын саны облус боюнча 50ге жетпейт. Сүрөт өнөрүнө кызыккан жаштар көп болгону менен, мындан ашыкча окуучуга билим берүүгө көркөм сүрөт мектеби интернатынын мүмкүнчүлүгү жок. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.